8 bab. Kandın manisi. Bizdin izilдөбүздү тереңирээк түшүнүү үчүн келгиле. Biz Kur'an'dan emnelerdi okuganlarımızdı жыйынтыкта кетели. İbrahim aleyhissalam жана анын уулу өздөрүн Аллага тапшыргандан кийин Алла эмне кылды? Алла, силер сынактан өттүңөр, үйүңөргө бара бергиле деп айттыбы? Албетте жок. Biz ушул окуянын урматына ак баталуу Идал Адха майрамын майрамдап келебиз. Жана курмандык чалуу зарыл болдугун көрдүк. Алла аларга базарга барып, кемчиликсиз козу кочкор алып келгиле, жана аны курмандыкка чалгыла дедиби? Албетте жок. Алла өз аларга курмандык кыла турган жандыкты берди. Алла Ибраим алейхиссаламдын уулунун ордуна кун катары жандык берип, жана ал курмандыкка чалынды. Жыйынтыгында анын сүйүктүү уулу аман калды. Курмандыкка чалынган жандыктын өлүмү Ибраимдин уулунун өмүрүн алмаштырды. Башкача айтканда, ага жашоого шарт түздү. Курмандыкка чалына турган жандык кереметтүүлүк менен пайда болгон. Жандыктын курмандыгы баарын камтыган эле. Бизге асыл Кур'ан көргөзгөндөй, Ибраим алейхиссалам өз уулун курмандык чалууга даяр болгон. Вас-Сафат сүрөсү 102-аят. Эми качан ал бала Ибраим менен бирге жүрө турган болгондо, Ибраим, эй уулум, мен улам түшүмдө сени курмандык үчүн союп жатканымды көрүүдөмүн. Эми сен өзүң эмне деп жоорушуңду бир ойлоп көргүн, деген эле. Ал айтты: эй ата, сага түшүңдө Раббибиз тарабынан буйрулган ишти кылгын. Иншаллах, эгер Алла кааласа, мени сабыр кылуучулардан табарсың. Курмандык үчүн Алладан түшкөн жандык Ырайым болду. Бул курмандык кочкор өз үй бүлөсүнүн же мамлекетинин намысын коргоп калыш үчүн өлгөн адам сыяктуу Аль-Фида деп аталат. Дагы кошумча суроолор бар. Ак баталуу майрам күндөрдү кембагалдар үчүн биз курмандыкка жандык алып келебизби? Эң жогорку Алла кембагалдарга эттин бөлүгүн берүү үчүн бизге курмандык чалгыла деген буйрук берген деп кимдер эсептейт? Ажылык учурунда адамдарга эт жегенге жана мукташ болгондор менен бөлүшүүгө буйрук бергендиги чындыгында эле Кур'анда жазылган. Хаш сүрөсү 28-аят. Алар өздөрү үчүн болгон пайдаларга күбө болуу үчүн белгилүү күндөрдө, курман айт күндөрүндө аларга ырыскы кылып берген уй айбандарын курмандык үчүн союу үстүндө Алланын наамын зикир кылып эстөө үчүн келишет. Андан өзүңөр да жегиле, бейбечара кембагалдарга да жедиргиле. Чын эле, биз жакырларга эт таратуу менен жакшы иштерди кылып жатабыз. Бирок Алла курмандыкты бейбечара адамдарды тойгузуу үчүн гана чалгандык жетишиктүү эмес экендигин көргөзгөндүгү түшүнүктүү болду. Биздин курмандык чалуудагы үлгү болгон адамыбыз Ибраим алейхиссалам өз курмандыгын жакырлар үчүн чалган жок. Бул окуяда кембагалдар жөнүндө эч нерсе эскертилген эмес. Андан да кайгылуусу, Идал Адха майрамындагы чалынган курмандык анын маанисине көңүл бурулбастан жөн гана кечки тамак катары колдонулуп жаткандыгы. Анда курмандык чалуунун эмне кереги бар? Келгиле анда курмандыкка байланыштуу болгон ислам дүйнөсүндөгү ар кандай жол-жоболорду карап кетели.
Келтирилген курмандык адамдарды же малдарды оорудан же өлүмдөн куткарып калуу үчүн колдонулуп келе жаткандыгы Орто Чыгышта жана Түндүк Африкада көп учурайт. Дагы курмандыкты кимдир бирөөнүн мүлкүн сактап калуу максатында да колдонушат. Көпчүлүк мусулмандар жаңы үй же автоунаа сатып алганда өз колдорун курмандык чалынган жандыктын канына малышат. Эмнеге? Же сатып алган нерселерин көз тийбесин деп корккондуктанбы? Же курмандыкка чалынган малдын канында терең маани камтылганбы? Ооба, так ушундай. Курмандыкка арналган малды өлтүрүү жобо эрежелери менен коштолуп келет. Жана бул эрежелер биздин мырза Ибраим алейхиссалам багытталат. Бул курмандыкка алынып келген мал менен ак баталуу майрам Идаль-Адханын байланышын билдирет. Идаль-Адха ак баталуу майрамындагы ажылыктын эрежелери Аль-Фидуя куткаруунун жана кандын мааниси жөнүндө күбөлөндүрөт. Дагы бир маанилүү эрежелердин бири Иш-ар. Бул курмандыкка чалына турган мал Аллага арналган деген белги. Мында жаман өнөкөттөрдөн кутулуп тазалануу үчүн өз курларын курмандыктын канына жуушат. Мындай курмандык чалуулар негизинен фидда деп аталат. Мааниси куткаруучу курмандык. Жалпы тамак иче турган жерде курмандыкка чалынган малдын этиндеги кан менен тегерегиндеги жерге чачыратышат. Турциядагы Адана аймагында жашаган мусулман адамдар курмандыктын канына бармагын же оң колун толугу менен билекке чейин малышып, катышып жаткан адамдардын чекесине же үйдүн эшигинин кашектерине, капшыттарына сүйкөшөт. Дагы бир кызыгаарлык нерсе, кээ бир мусулмандар курмандыктын баалуулугун анын аккан каны менен өлчөшөт. Каны канчалыктуу көп ага турган болсо, ошончолук ал курмандыктын жасай турган керемети чоң. Ошондуктан курмандыкка чалына турган курмандыктын өлүмү өтө кылдаттык менен кароону талап кылат. Жерге канчалыктуу кан көп ага турган болсо, анын ыйыктыгын да ошондой кылып айтып берүү керек. Кан өтө маанилүү, кээде аны аль-нафс дешет. Ал канча өмүр камтыгандыгын көргөзүп турат. Бул кийинки жол-жобо эрежесинде ачык байкалат. Макка аль-Мукаррама байыркы мезгилдерде ким өз душманын кылыч менен катуу жаралап алган болсо, жана тынчтык түзүү үчүн карап турган адамдардын алдында өз терисин кесишкен. Жана анын душманы төгүлгөн канды жетет деп токтоткончо, ал адамдын каны агып алсырай берчи. Бул көргөзүлгөн белгилер кээ бир талкуулоочулар баса белгилеп кеткендей, кан исламдын каада салттарында канчылыктуу мааниге ээ экендигин билдирет. Качан адам курман айт күнү курмандыкка мал чалса, анын биринчи тамган каны менен ал куткарылат. Чындыгында бул курмандык өзүнүн каны жана денеси менен кыямат күнүнө алынат. Анын салмагы биздин иштерибиздин таразасына жеткирилип, 70 эсе оор салмак кошот. Алла кудуреттүү, эгерде курмандык кубанычтуулук менен алынып келген болсо, бул курмандыктын каны жерге тиелекте аны кабыл алат. Элчи Мухаммед алейхиссалам айткан, курмандыкка алып келген курмандык малдын ар бир тал жүнү китептерге бир гана жакшылыкты жазып турат. Кан менен байланышкан эрежелер куткарылуу курмандыгы фидуя менен өлчөнө тургандыгын билдирет. Бул эреже эки жакты бириктире турган эреже. Башкача айтканда, Алла менен адамды. Бул сөздүн синоними элдешүү жана айыпты кетирүү. Ыйык Тооратта дагы, асыл Куранда айтылган сыяктуу өмүргө теңдеш кан, өзүнө жан камтыгандыгы айтылат. Тоорат Мусанын биринчи китеби, 9 бап, 4-5 аят. Бирок каны жүрүп турган, жаны өмүр сүрүп турган кандуу эт жебегиле.
Men силердин өмүрүңөр болгон каныңарды да төлөтүп алам. Ар кандай жырткычтан төлөтүп алам. Адамдын жанын адамдын колунан төлөтүп алам. Анын боордошунун колунан төлөтүп алам. Тоорат Мусанын 1 китеби 42 бап 22 аят. Алларга Рувим жооп берди. Мындай деди: Өспүрүм, инибизге каршы күнөө кылбагыла деп айтпадым беле. Бирок силер тил албай койгонсуңар. Мына эми анын каны кое бербей, азабын тарта баштадык. Тоорат Мусанын 3 китеби 17 бап 11-ден 14-гө чейинки аяттар. Анткени дененин жаны канда, жана канды мен силерди күнөөдөн тазартуу үчүн курмандык чалчу жерге дайындагам. Анткени кан жанды тазартат. Ошон үчүн мен Израиль улдарына айткам: силерден бир дагы жан кан жебеш керек, жана араңарда жашаган келгин да кан жебеш керек. Мегерде Израиль улдарынан жана араңардагы жашаган келгиндерден кимдир бирөө тузак тартып, жешке жараган айбанды же канаттууну кармаса, анда канын агызып, жерге көм салыш керек. Анткени ар кандай дененин жаны анын канында. Ошон үчүн мен Израиль улдарына айткам: эч кандай денеден кан жебегиле. Анткени ар бир дененин жаны анын канында. Ким кан жесе, ал забын болот. Тоорат Мусанын 5 китеби 12 бап 23-24 аяттар. Бирок ты кан байка, кан желбесин, себеби кан деген жан, жанды эт менен кошо жебе. Канды жебе, аны суудай жерге төк. Канды тамак катары колдонуу ыйык Инжилде дагы эскертилет. Инжил Апостолдордун иштери 15 бап 28-29 аяттар. Анткени ыйык рухка жана бизге жаккандай зарыл болгон нерселерден башка силерге эч жүк салынбасын. Жасалма кудайларга курман кылынган нерселерден, кандан, муунтуп өлтүрүлгөн жаныбардын этинен жана бузуктуктан тартынып сактаныш керек. Жана өзүңөргө тилебегенди башкаларда кылбагыла. Муну тутсаңар, жакшы кыласыңар. Израиль эли Египеттен чыгып жаткан күнү алар козу же улак курмандыкка чалышып, жана анын каны менен өздөрүнүн үйүнүн эшиктеринин капшыттарын жана кашектерин сүртүш керек эле. Тоорат Мусанын 2 китеби 12 бап 5-ден 7-ге чейинки аяттар. Жандык кемчиликсиз эркек бир жашал болуш керек. Ал же койдун козу кочкору же эчкинин улагы болсун. Жана ал силерде ошол айдын 14-нө чейин байлоодо турсун да Израиль жамааты бүт чогулган кечте союшсун. Жана этин жей турган үйдүн 2 кашегин, эшиктин үстүңкү капшытын анын каны менен сүртүшсүн. Бул кан фараондун адамдарын көздөй каптай турган апааттардан сактап калган. Инжил еврейлерге 11 бап 28 аят. Ишеним аркылуу ал пасха майрам уюштуруп, тум балдарды апаат кылуучу жамандык аларга тийбес үчүн кан төгүү ишке ашырды. Акбаталуу Идал-Адха майрамында эшиктердин капшыттарын кан менен майлоо азыркы күндө да кээ бир өлкөлөрдө колдонулуп келет. Күнөөсүз канды төгүү өч алууну талап кылат. Тоорат Иоил китеби 3 бап 19-дан 21 чейинки аяттар. Иуда уулдарын куугун сүргүнгө алып, алардын жергесинде жазыксыз кан төккөнү үчүн Египет ээн чөлгө айланып,
Эдом какшыган талаа болот. Мен алардын али жуулбаган кандарын жуйм, жана Теңир Сиондон тура калат. Ыйык Инжил кан менен кечиримдин ортосундагы байланышын баса белгилейт. Инжил еврейлерге 9-бап 22-аят. Деги бардык дээрлик нерселер мыйзам боюнча кан менен тазаланат, жана кан төгүлбөй кечирим болбойт. Алла кандай курмандык талап кылат? Биздин ишенимимдин үлгүсү болгон Ибрайым алейхиссалам өз уулунан ордуна өзүнүн жүздөгөн малдарын курмандык чалууга алып келүүнү каалагандыгын биз көрдүк. Ал эле эмес, Ибрайым алейхиссалам курмандыкка өзүнүн уулун чалууга даяр эле. Бирок Алла ага андан да улуураак курмандык берди. Бизди күнөөдөн арылтуу үчүн адам аркылуу алынып келген бир дагы жандык жетишиктүү таза боло албайт. Сатып алуу бул кимдир бирөөнүн өмүрүн сактап калуу үчүн берилген кун. Мүйүзү менен бадалга чатышып калган кочкорду улуу курмандык деп айтууга болбойт. Козу адамга караганда жада калса Ибрайым алейхиссаламдын уулунан да жогору болгон. Алла кантип өзү жараткан козу менен өзүнүн досунун уулунун канын теңдештирди болду экен? Аллага курмандык чалган малдын каны өзүнөн өзү күчтүү болгон эмес. Барын камтыган курмандыкты Ибрайым алейхиссалам алып келген эмес, муну Алла алып келди. Бул маанилүү сабак. Кан төгүүчү бардык курмандыктарга камтылган. Алла өзүнүн чыныгы сапатын баалашка жардам берип, өз досу Ибрайым алейхиссалам ушундай жол менен өтүүсүн каалады. Асыл Куран курмандык малдарды курман чалуу жөнүндө төмөндөгүлөрдү айтат. Хаш 22-сүрө 37-аят. Аллага кылган курмандыктардын эттери да, кандары да жетпейт. Бирок ал затка силердин такыбаалыгыңар, ыкылапсызыгыңар жетет. Алла силерди туура жолго салганы себептүү, ал затты улакташыңар үчүн аларды силерге моюн сундуруп койду. Жакшылык кылуучуларга куш кабар бергин. Алардын эттери да, кандары да жетпейт деген сөздүн мааниси Алла кабыл ала турган курмандык малдарга караганда баалуу болушу керек. Бул аят дагы бизге маанилүү бир баяндама берет. Бирок ал затка силердин такыбаалыгыңар, ыкылапсызыгыңар жетет. Башкача айтканда, силердин адилеттигиңер канаага көтөрүлөт. Алла адилеттиктен башка эч нерсе кабыл албайт. Ошондуктан адилеттикти мал менен алмаштырууга болбойт. Башта биз көргөндөй, силердин такыбаалыгыңар Аллага жетет. Анда адилеттик деген эмнени билдирет? Ким өзүн адилеттүүмүн деп айта алат?